Абалким сиз бүгүн 1000 сом, 2000 сом беремин деп келишсе, дароо өткөн күндөрдү унутуп, жийиркенип аткан депутаттарыбызды коррупционер болмок түгүл, бале болсо да кайра эле шайлап кое берейинчи деп сынып калгандырсыз. Сиз үчүн 2000 сом акча Аллах арам кылган нерседен да бийик болуп калгандыр. Ошол арам 2000 сом бүгүн сиздин көзүңүзгө 2 миллиард доллардай болуп көрүнүп аткан болушу да мүмкүн. Ошол акчага сыйкырланып, өзүңүздү карман албай, көзүңүздү ушул тыйын көр кылып тосуп калган болуп жүрбөсүн. Дагы бир аз убакыт бар. Акылыңызды жыйыңыз. Адам экениңизди, сатылуучу бир буюм эмес экениңизди эстеңиз. Бүгүн сиздин колуңузга берилип жаткан ошол акча сизди, балдарыңызды, кыздарыңызды кул кылып сатып алууга коюлган баа экенин аңдап жетиңиз. Алданбаңыз. Бул сөздөр кооз угулушу үчүн гана айтылып жаткан жок. Бүгүн ошол жемкорлордун 2000 сомун алып бактылуу болуп калгандай сезилиши мүмкүн. Бирок эртең сиз эле эмес, бүтүндөй карапайым калкыбыз кор болуп калбасын. Убалдан коркуңуз. Элибизге кыянаттык кылбаңыз.